Атка минердин табышмактуу өлүмү. Чоң Арыкта унаанын ичинен атка минердин сөөгү табылды. Ал октон каза болгону кабарланды. Маркум башкы прокуратурага караштуу сот аткаруучулар кызматынын жетекчисинин орун басары Кубанычбек Капалов экени айтылууда. Шайырбек Ташиевке сурактан кийин эмне болду? Кече депутат ИИМге суракка кирип кеткен. Анын эмнеге чакыртылганы алиге чейин белгисиз. Бирок сурактан кийин дароо кое берилгенин билдиришти. Зулушев депутаттык мандатынан ажырады. Эл өкүлүнүн ыйгарым укуктары өзү берген арыздын негизинде токтотулду. Курманкул Зулушев эмне себептен депутаттыктан баш тартканы белгисиз. Кубанычбек Капаловдун жансыз денеси табылды. Бишкектин четиндеги Чоң Арык айылында башкы прокуратурага караштуу сот аткаруучулар кызматынын төрагасынын орун басары Кубанычбек Капаловдун жансыз денеси табылды. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат кызматтары өздүк булактарына таянып жазып чыгышты. Маалым болгондой, милицияга 13 мартта саат 23:00 чамасында банкет залынын жанында токтоп турган унаанын ичинде бир эркек киши өзүнө ок атканы тууралуу кабар түшкөн. Учурда болгон окуянын бардык жагдайлары такталып жатканы айтылууда. Биз ушу жол кырсыгынан улам ушул состояниега түшүп калды балам. Эч бир ата энени Аллахым бала менен сынабасын. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элек. Ушу баламдын акыркы жолку ошо 4-чү операциясына жардам берип кетүүңүздөрдү суранам. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан бизге $45,000 акча каражаты керектелүүдө. Бизде андай акча каражат жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылабыз. Көптү көрсө көл болот дейт. Алланын ыраазычылыгы үчүн 5 сом 10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Ушу балам бутуна туруп басып кетсин көптүн катарында. Сиздердин жардамыңыздар менен мына ушунчалык кыймылга келип отурат. Менин балам азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Арыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Аллах таалам ыраазы болсун. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Аллах тааламдын сыноосу экен, баарына шүгүр кылабыз. Биз алдамчы, мошенник эмеспиз. Бардык карта өзүмө караштуу, өзүмө таандык. М-банк 3197 кымбат К деп чыгат. Ошол эле номерде деньги бар. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк, учурда Россия өлкөсүндө мигрант болуп жүрөт. 5 сом 10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Биз үчүн өтө чоң жардам ошол дагы. Баарыңыздардан Аллахым ыраазы болсун.